Сиздердин назарыңыздарда Кубанычбек Аркабаевдин «Эненин эрдиги» аттуу курч окуялуу баянынын 4-чү бөлүмү. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Ооба, бул үй арам жол менен келсе да, томолой жетим биздердин бул турмуштагы биринчи ийгилигибиз. Алгачкы баш калкалай турган турагыбыз эле. Андыктан кубанычыбыз койнубузга батпай, бири-бирибизди кучактай өпкүлөп бердик. Көздөрүбүздөн сүйүнүчтүн жашы куюла берди. Досторум, бир туугандарым, деп өзү даярдаган берекелүү дасторкондун төрүнөн орун алган соң аким, мени кечирип койгула, чогуу чаран тапкан акчаны өз алдымча сарптаганым үчүн. Бирок минтпесем болмок эмес. Анткени ушунча акча баарыбыздын колубузга тийгенде ызы-чуубуз көп болмок. Капыс тийген байлыкты аш кылып, адалдап кете алмак эмеспиз. Баягы Кабыл менен Бектур бизнесменди тоноп көп акча алып келгендеринде көрдүм го. Көрбөгөндүн көргөнү курусун болуп түгөткүчү шаштык. Ары жак, бери жакты карабай чаштык. Кокус бирөөлөр бизге жакшылап байкоо салса, бизнесменди тоногондон түшкөн акчага чардап жатканыбызды оңой эле билип коймок. Ошол үчүн силерди алдап, калп айтып болсо да, өзүм эле билгизбей акчаны ката туруп, анан баары тынчып, изибиз суугандан кийин муктаждыгыбызга жумшайын дедим. Болбосо кече эле тыйын санап жүргөн бизден кызыл акчаларды тутамдап чыкканыбызда элдин көзүнө, менттердин баамына оңой эле урунмакпыз. Анан акчаны бүт алаарын алганым менен улам бир жерге катып, кичинеден чыгарып долларга айландырып, мындайча айтканда адалдап кетиш канча коркунучтуу болгонун, машакаттуу болгонун мен айтпай эле коеюн. Силер укпай эле койгула. Жөн эле чачым агарып кете жаздады. Анан мына эмгектин акыбети өз түндүгүбүзгө ээ болуп, машинага да акча ашырып, 1-2 айлык жашообузга жеткидей калтырдым. Азаматсың, жарайсың, деп кыйкырган биз акимди колдон буттан ала шыпка чейин ыргытып, кайра тосуп алып, жоону жеңип келгенден бетер алкадык. Көптөн бери минтип маңдайыбыз жаркырай кубанбаган, эч качан ушундай өз үй өлөң төшөгүбүздө берекелүү дасторкон четинде отуруп, көңүл черин жаза боорлошпогон, сырдашпаган, биз ал түнү таң аткыча уктаган жокпуз. Уктайлы десек да, кирпигибиз ирмелмек эмес болушу керек. Айтор жыргалдуу турмуштун даамын татып, бакыт кушун кармап алгандай болуп таң аткыча шапар тептик. Эртеси кандайдыр шарпадан ойгонуп кетип карасам, Күлчөрө кийинип алып чыгып бара жатыптыр. Ал эшикти ачып, босогону аттай береринде артка кайрылып, бүкүлү бойдон кучакташып алып, килем үстүндө уктап жаткан бизге көз жүгүрткөндө экөөбүздүн каректерибиз кес келише түштү да, ал жүрүсөң дегендей белги берди. Мен досторумдун ортосунда акырын суурулуп артынан чыксам, ал тепкичте күтүп туруптур. Мен кетип бара жатам, деди ал жанына барганымда артка кайрылбай туруп. Каяка? Жумушка элеби? Жок, силерден биротоло кетип бара жатам. Кандайча? Биротолобу? Биротоло өз жолум менен. Кандайча? Деп мен дале аны түшүнө албай, ийинине колумду коюп, жүзүнө үңүлгөнгө аракеттендим. Силерден кетиш канчалык кыйын болсо да, өз жолум менен кетишим керек. Доске, шашпай түшүндүрүп айтчы мага. Бизден эмнеге кеткиң келип жатат? Кечинде баарыңарга тең эле айткым келди, бирок аябай кубанып алыптырсыңар. Маанайыңарды түшүрүп, отурушуңарды бузгум келген жок. Ошондой түндө аябай көңүлсүз отурдуң эле. Акбар, сен жакшы баласың. Акимдерге эч окшобойсуң. Боорукерсиң, ак көңүлсүң. Бирөөнүн көңүлүн ооруткуң келбейт. Сени жакшы көрөм ошон үчүн. Буларды ээрчибей эле койчу. Мунун арты жакшылык менен бүтпөйт. Арам акча аш болбойт дейт. 1-2, мейли 4-5 жолу ийгиликке жетерсиңер, бирок акыры капканга түшпөй койбойсуңар. Менин эч кимди тоноюн деген оюм жок. Сени билем, бирок тигилер ушуну эле менен эле токтойт дейсиңби? Үйлүү болдук, эми тынч жашайт болушубуз керек. Каяктан? Аскер экөөңөрдү билбейм. Тигилерден муну күтпөй эле кой.
Бекер менен оңойго кыныгып алышты. Ошон үчүн өз жолума түшөйүн деп чечтим. Акбар, мени менен жүрү. 1-2 жыл кыйналабыз, анан оңолуп кетебиз, көрөсүң. Мен ойлоноюнчу, дедим бул күтүүсүздүктөн тайсалдай. Акбар, ойлонбо. Арам менен адалдын эки айрылышында турасың. Мени ээрчисең кичине кыйналабыз, бирок таза бойдон калабыз. Эгер алар дагы тоноюбуз дешчү болсо, баарын таштап сага барам, дедим мен ушул сөзүмөн улам өзүм да жеңилдей түшүп. Мейли анда, кош бол досум, деп мени бекем бооруна кысканда көзү жашылданып, бүт денеси солкулдай түштү. Койчу досум, биз дагы да жолугуп жакшы күндөрдү бирге өткөрөбүз. Ошентсек экен, деген ал көз жашын көрсөткүсү келген жок окшойт, терс бурулуп тепкич менен дээрлик чуркап түшүп бара жатып. Акбар, күтөм сени, деди. Ошентип 7 бала элек 6 калдык. Түштөн кийин эски батирден оокаттарыбызды көчүрүп келгени барсак, Күлчөрө эртең менен эле барып кийимдерин алып кетиптир. Мен балдарга эртең мененки Күлчөрө менен сүйлөшкөнүм тууралуу айткан эмес элем. Кечинде ал үйгө келбегенде анын бизден кеткенин боолгологон аким, мейли, аз болсо көбүрөөктөн тиет, тачкасын түртүп коюп жүрө берсин, деди. Мен анын ушул кебинен эле биз дагы кылмышка барарыбызды билгеним менен дале болсо буга ишене бербедим. Эртеси күнү аким экөөбүз машина базарга барып Жапон маркасындагы автоунаа сатып алдык. Мен бармактайымдан эле айдоочулукка кызыгып, ар кайсы шопурларга жардам бере калып жүрүп, машина айдаганды жакшы эле үйрөнүп алгам. Машинам болсо деген да таттуу кыялым бар эле. Өз автоунаамдын рулуна отуруп, аким кайдан жайдан сатып берген правам колго тийгенде өзүмдү аябай бактылуу сездим. Ошентип, досторумду анда-санда ары-бери ташып койгонум болбосо, калган учурларда Бишкекти чарк имерип, эл ташып, акчалуу да боло баштадым. Дале болсо бош жүргөн досторумдун кем карчтарына жеткирип, үйдү азык-түлүк менен камсыздап жаттым. Бектур менен Кабыл эртең мененки спортсмен болуп залдарга барып машыгып, түштөн кийин спиртсмен болуп ичип жеп кафелерде чартаңбай тээп жүрүштү. Кийинчерээк аябай ынак болуп кетишкен Бейшем менен аким эмне кылып жүргөндөрүн бизге айтышпай, абдан эле табышмактуу тартып, булар дагы бирдин ичинен чыкканы жүрөшөт окшойт, деген менин шегимди туудуруп жүрүштү эле. Мунун чын чыгып баарыбыз чогулган кечтердин биринде, достор, бир иш бар, дешип, баягыдай эле шаардын четирээк жагындагы чакан банкка акча ташыган инкассаторлорду убактылуу өчүрө туруп, акчасын тоноп алуу планын ортого ташташты. Роль бөлүштүрө келгенде бул ишке баягы эле төртөө бармай болуп, аскер экөөбүз четте калып, буга мен ичимден сүйүнүп турдум эле, бирок эртеси күнү тонолчу банкка 2 көчө жетпеген жерге аларды жеткирип күтүп турууга туура келди. Эки-экиден бөлүнүп, эки жакка кеткен алардан жарым саат өтпөй аким гана кайтып келди да, колундагы оор баштыгын дүп эттире полго таштап, «Кеттик», деди мени далыга чаба. Жанагы баштыктагы бүт акча болсо, бүт банкты тоношкон экен, деген ойго келе, кубанаарымды же коркоорумду билбей, Бишкектин четиндеги чолок көчөлөрдү аралап кете бердим эле, улам эки жакты элеңдей карап, артка кылчактап коюп келе жаткан аким: «Туура кыласың, дос. Арттан аңдыгандар болсо дагы үйгө түз айдабай жөн эле Бишкекти чимир. Буюрса ушуну сиңирип кете алсак, чычканыбыз май болот», деп ийнимден таптагылады. Үйгө келгенде аким баштык толо доллар сом аралаш акчаларды жерге төктү да, жалаң майда сомдорду өзүнчө бөлүп, калган доллар менен кесек сомдорду таңгагынан бузуп, аскер экөөбүзгө полдун линолеумун сыйрытып, 2-3төн кыла тиздирип чыкты да, кайра билгизбей линолеумду жаптырып койду. «Азырынча жашап турганга бияк эле жетет», деп майда сомдорду баштыкка кайра салып, аскерге карматып, «Тиилерди болсо 1 жылдан кийин сарптай баштайбыз», деди.
Бул учурда акимдин айтканын айткандай кылып, ага кыңк этип каяш айтканга эркибиз жетпей калган. Андыктан аныкын мыйзам катары кабыл алып, катылган долларлар жөнүндө кандайдыр өз оюбуз болсо да жашырдык. Анын үстүнө берки майда сомдор деле 1 жылдык тирилигибизге жеткидей эле. Ошентип жыл дагы билинбей эле жылып өткөндөн кийин алиги акчаларды акырындап алып чыгып аш кыла баштадык. Эми биздин ар бирибиздин Бишкектин ар кай жерлеринде өз үйлөрүбүз бар. Тепкен машиналарыбыз жетим болсок да, мен деген байлардын балдарыныкындай. Ушунун баарына акимдин жол башчылыгы менен жеткендигибизден ал ар бирибиздин жеке иштерибизге чейин кийлигишет. Кайра жүргөнүбүз кимге жолукканыбыздан бери билип тургусу келет. Өзүбүздүн балдардан башка кишилер менен достошконго, мамилешкенибизге катуу тыюу салып, сүйүү, күйүүгө шылтоолоп, аялдар менен ысык болбогула, сырыбызды ачасыңар, күнөөбүздү чукутасыңар. Андай эле аялдан өлүп бара жатсаңар, бутубузга туруп алалы, анан үй бүлө качпайт, жетишебиз. Чоочундар менен арак ичишпегиле, кызуулук менен ашыкча сүйлөп коесуңар. Андай эле суу сапара жатсаңар, үйгө отуруп алып достор менен иче бергиле, деп мергенчилерден далай жолу кутулган кексе түлкүчө сак болууга чакырып, ар бир кадамды аңдап басууга үндөйт. Муштумдары чоң, күчтөрү көп болгону менен акыл жагынан дөңүрөөк Бектур менен Кабыл акимди атасындай эле көрүшүп, керек болсо өлкөнүн бирден бир казынасы болгон улуттук банкты чапкыла десе да кайра тартышпагандай. Эч кандай тоноого катышпай, андыктан ортого бир тыйын да пайда алып келбеген аскер экөөбүз аларга карыздардан бетер. Ошолордун эсебинен жашап жатканыбыздан улам айрыкча акимдин көзүнө тике карай албай, не десе хоп деп аткарууга даяр болуп, тетигил биринчи жолу үйлүү болгонубузда эле аскер баардык үй жумуштарын айттырбай эле өзүнө өткөрүп алса, мен эбак эле алардын айдоочусу болуп калгам, деп Акбар аңгемесинин ушул жерине келгенде жол боюндагы азык-түлүк дүкөнүнүн алдына бурулуп келип токтоду да: мындан ары тоону карай кетебиз. Мына бул дүкөндөн сенин азык-түлүктөрүңдү көбүрөөк алып алалы. Болбосо мындай дүкөн мындан ары жолукпайт, деди. Акбар дүкөндөн алган күнүмдүк керектелүүчү азыктарды баястан ташып машинага салып кайра бат эле жол улашты. Чоң асфальт жолдон бурулушуп, өңгүл-дөңгүлү көп топурак жолго түшкөндөрүндө Акбар рулду Баястанга берип, өзү аңгемесин кайра улады. Аким аябай коркунучтуу киши. Мындай кишилер саясатка аралашса сөзсүз бирдин ичинен чыгат. Муну өзү да сезет окшойт. Кийинчерээк саясатка кызыгып жүрөт. Эмки депутаттык шайлоодо талапкерлигин жылдырмай болду. Ушундай каракчынын эл тагдырын чечип, жогорку бийлик бутагында отурганын элестетип көр. Бала кезинде эле ушундай чоң кишини кичирейтип койгондой неме болгондуктан анын Чал деген каймана аты бар. Азыр деле көзү жокто анысын колдонуп жиберебиз. Акимди селсаяктар кадимки таштанды челегинен таап алышыптыр. Алар чалажан, тоңуп калган немени арак менен оозандырып, арак менен жуунтуп, анан ооруканага алып келишкен имиш. Ал селсаяк ооруканага эптеп кирээрин киргени менен жылуу жерден ички арагынын градусу көтөрүлүп кетип, эмнеге келгенин унутуп, тили күрмөөгө келбей, мына жыгылып кетчүдөй болуп самтырап туруп бергенинде дарыгерлер бул коңурсуган неме жатып алса кантип эшикке чыгарабыз деген ойдо түртмөлөп сыртка кубалайлы дегиче болбой коюнунан аким ыйлап кое берген экен. Акимдин өздүк өмүр баянына жазылган бул тарыхты эстеп алып, ошондо акимдин ордунда башка бирөөбүз болсок өлүп калмакпыз. Бул ошондо эле тың экен да, деп күлүп калабыз. Ага ат коюшкандары да өзүнчө кызык. Ошол күндөрү район башчысы райком төрөт үйүнө келип калат. Келген себеби кийинчерээк баласын таштап кеткен келиндер көп катталып, ал тургай таштанды челиктен тирүү наристе табылганы ага угулган экен. Мунун тамыры башка жакта болсо да, райкомдун аны төрөтканадан издегенин карабайсыңбы? Ошентип таштанды балдарды көргөнү келген ал төрөткананын башкы врачынан балдардын аттарын сураган имиш.
Ал дарыгер дагы бир топ кошуматчы белем балп дедире эле: Бектур Бейшенович, балдардын аттары Кабыл, Бектур, Бейшен деп акимдин аты жөнүн балдарга ысым кылып ыйгара салат. Ичинен ыраазы боло түшкөн райком: А 4-чү баланын атычы? Десе, ат таппай калган врач: 4-сүнүкү аким деп анын жанындагы райондун аткаруу комитетинин төрагасынын атын айтып жиберген имиш. Ошол 4 бала бири-биринен бөлүнбөй, адашпай, ушуга чейин чогуу келишип, азыр менин тагдырымды чечип жатышат. Адамдын мүнөзүнө эне сүтүнүн таасири өзгөчө турбайбы? Бул төртөөнүн ушундай ташбоор, мерездигин мен эне сүтүн гана эмбей калганынан көрөм. Эмсе да булар ар кимдикин эмгендир. Акимдин арак менен оозанганын айтпадымбы? Буларга караганда аскер экөөбүз бактылуубуз, ата-энебизди элес булас билип калган. Баса, Күлчөрө болсо ата-энесин элестетмек тургай жакшы эле эстеп калыптыр. Баягы бизден бөлүнүп кеткенинен кийин мен аны атайылап базарга издеп баргам. Ошондо ашканада тамактангыча сүйлөшүп отурганыбызда ал бизге кошулбай койгонунун себебин айтып берген. Атам ийининде чоң жылдызы бар милиция болчу. Мен балдарга атам бандиттерди кармайт деп мактанчумун. Апам экөөбүз атамды жумушка узатуу, кечке аны күтүү, түн келеби же күн келеби тосуп алуу менен эле алектенчүбүз. Бою бийик, кең далуулуу атам мени шыпка чейин бийик көтөрүп, ушул балам генералиссимус болот го деп эркелетчү. Бир түнү бөлмөмдө жалгыз уктап жаткан элем. Сырттан угулган тарс-тарс эткен добуштан, кандайдыр кыйкырыктан улам ойгонуп кетип, ордуман обдулуп турганымча болбой, эшик шарт ачылып, бетин кара чүпүрөк менен таңып алган, колунда белиндей кармаган тапанчасы бар киши кирип келгенде, анын каракчыдай сүрүнөн жүрөгүм түшүп, көзүмдү жума сулк жатып калдым. Анын дүп-дүп эте баскан шарпасы жакындап келип, бышылдай дем алганы кадимкидей угулду да, төшөгүмдү акырын серпип, жарым жартылай ачып, анан шарт бурула кандай келсе ошондой чыгып кетти. Сырткы эшиктин карс эте жабылган тааныш табышы угулуп, үй ичинде кулак мурун кескендей жым-жырттык өкүм сүргөндө мен ого бетер коркуп кетип: «Ата! Апа!» деп кыйкырдым. Демейде «Оу!» деп жооп берип, дароо кирип келчү апамдан дайын жок. Дааратканага кирип кетип укпай калды го деп дагы катуураак кыйкырсам, эч жооп угулбаганда ордумдан туруп сыртка баш баксам дагы эле тыптынч. Кандайдыр жамандыкты сезип, демейде шарт ачып кирип барчу ата-энемдин бөлмөсүнүн каалгасын акырын ачып карасам, атам кадимкисиндей эле уктап жатыптыр. Аны көргөндө мени укпай жаткандыктарына таарына да, эркелей да түшүп, «Ата!» деген бойдон чоң аттап кирип барсам, бутум кандайдыр былжырактыктан тайгаланып, карай калсам, пол кыпкызыл канга көлдөй түшүптүр. Нары жакта апам көмкөрөсүнөн жатыптыр. Ак ич көйнөгүнөн кандын кочкул изи чыга түшүптүр. Апам канжалап жатса, атам эмнеге уктап жатат деп ойлодум окшойт. «Ата!» деп кыйкырган бойдон керебетине секирип чыгып, аны жулкулдатып жиберсем, башы шылк эте түштү. «Ата, эмне болду сага?» деп кучактап алып ыйлап жибердим. Андан эч жооп угулбаганда апама умтулдум. Анын дагы жансыз денесин жулкулдатып, экөөлүктүн ортосунда чебелене бердим. Акыры алардын өлүп калгандарын сездим окшойт. Бандиттер атып кеткендерин билдим окшойт. Эшикти карай умтулуп, «Атамды атышты, апамды атышты, кармагыла!» деп кыйкырып эле кулптануу каалганы ургулай ыйлай бердим. Ошол бойдон ата-энемди көргөн жокмун. Шок болуп калсам керек. Аларды кантип жашыргандары деле эсимде калбаптыр. Андан кийин атамдын жакын туугандарынын колунда жүрдүм. Ал өзү көп ичкен, эч жерде иштебеген, көп балалуудан эмеле. Жыл айланбай тажаал тайэжемдин камкордугуна өтүп, тайэжемдин таягынан качып чыгып, көчө балдарына кошулуп селсаяктык кылып жүргөнүмдө милиция кармап балдар үйүнө өткөрүлгөм. Эне сүтүм оозуман кете электе, ошондо ата-энемдин жамандыгына күбө болуп, муштумдайымдан эле адам кейиптүү көркөөлөрдөн өч алууну ойлоп,
чоңойсом милиция болом, аларды таап түрмөгө чыккыс кылып отургузам деп өсүп жетилген мен кантип анан кылмышка барам, кантип анан жамандык менен келишип бирөөлөргө зыян келтирем деп жашылданган көздөрү менен мени жалооруй карап, балдар жаман жолго түшүп бара жатасыңар. Азыр элди алдаган банктарды тонуп жатабыз деп өзүңөр актаганыңар менен кийин бара силер дагы байкабай эле кандайча киши өлтүргүч болуп кеткениңерди билбей каласыңар. Бейкүнөө бирөөлөрдүн канына забын кылып, өзүңөрдөй эле томолой жетимдерди жаратасыңар. Акимдер мени уккудай эмес, жок дегенде сен, Акбар, мен угуп ээрчичи. Көрөсүң го, бүт кыйынчылыктар артта калат. Бактыга жетебиз. Экөөбүз бири-бирибизге арка жөлөк болуп жүрөлү. Мага кошулчу деп жалдыраган. Мен анда кыялымдагы машинага жаңы жетип, анын кызыгы тарай элек, дагы да кылмыштарга бараарыбызга ишенбей турган кезим болчу. Ар кайсы шылтоолорду айтып макул болгон эмесмин. Күлчөрө мени ушундай муңдуу көзү менен тиктеп туруп, анан акырын туруп коштошпостон ашканадан чыга жөнөгөн. Мен ошондо анын көзүнчө аябай коомайланып, өзүмдү биринчи жолу кылмышкер сезип кеткем. Бирок ичимден мен тоногон жокмун, акимдер тоношту, мен жөн гана бери жакта жүргөн бирөөмүн деп өзүмдү соорутком. Бирок Кудайды эч качан жазгырып, абийирди алдай албайсың да. Акыры анын алдында жооп берүүгө туура келет экен. Күлчөрөнү 1-2 жылдай базардан көрө калып жүрдүм. Дале араба түрткөн ага батынып басып бара алган эмесмин. Анан көз жаздымдан көпкө чейин жоголуп кеткен болчу. Былтыр аны капысынан көрүп, ал үчүн аябай кубанып, өзүм үчүн капалангам. Бир жолу жол четине токтоткон машинамда бирөөнү күтүп бейкапар отургам. Аңгыча аллеяга бири 5 жаштардагы, бири 3 жаштардагы 2 эркек бала пайда болушуп, жарык тобу менен ойноп киришти. Футбол ойногонго аракет кылган, томполоңдоп жарык тобунун артынан кубалаган, кичүүсү утулуп бара жатканында топту кучактап алып бербей, улуусу болсо кол менен кармаганга болбой турганын түшүндүргөнгө дал бастаган экөөнүн бактылуу балалыгына суктанып, менин дагы ушундай наристелерим болсо деген эң сөөм ойгонуп карап отурсам, аркы үйдөн чамасы 7-8 айлык кызыл топулуу кыз баласын коляскага сүйрөп, булардын татынакай энеси чыга келип, экөөнү көз салып туруп калды. Аңгыча эки бала «Ата, ата!» деп кыйкырган бойдон жолду карай чуркап калышты. Карасам, Жапон маркасындагы эскинин жаңысы машинасынан Күлчөрө түшүп жатат. Дароо тааныдым. Жетип келген уулдарына отура калып кучагын жайган ал экөөнү алмак салмак өпкүлөп, анан кичүүсүн көтөрүп, улуусун жетелей коляскасындагы атасын көрүп талпынган кызын колуна алып, өзүн күлө бага утурлаган келинчегин карай басты. Күлчөрө 2-3 күнгө бир жакка барып келгенби, же өздөрү эле ушундай ысык үй бүлөлөрүндөнбү билбейм. Ал колундагы уулун түшүрбөстөн бир колу менен аялы менен кызын кыса кучактай саамга турду да, жадырап жайнаган бактылуу жүздө кучакташкан бойдон ар кайсыны божурашып үйүн карай жөнөштү. Көзүмө жомоктогудай көрүнгөн буларды карап туруп, Күлчөрөнүн бактысына суктанганым, кубанганым менен өзүмдүн бактысыздыгыма кейип, арданып кызыктай абалда калдым. Бул убакта менин көп нерсеге көзүм ачылып, аким баштаган досторум кадимки киши өлтүргүчтөргө айланып, керек болсо өзүмдү да жаздым кылып койбогондон кайра тартпай калгандарына ынана баштагам. Анткени алар үчүн мендей эле болгон аскер досумдун канына забын кылгандарына шекишип калгам. Ооба, дээрлик тамтуң басып, бешиктен белибиз чыга электен баштап бир бөлмөдө чоңоюп, жетимдиктин баардык азап тозокторун бирге көргөн аскер досумду өлтүргөндөрүнө өз көзүм менен көрүп күбө болбосом да, алар колдуу болгондоруна шегим бар эле. Жок дегенде аны көчөгө селсаяк кыла айдап чыгып, ошол жамандыкка кыйгандарына нааразычылыгым күч болчу. Жана айтпадымбы, аким жеке турмушубузду дагы көзөмөлдөп турчу деп. Ал эми тирүү жан, 6 саны аман эркек болгон соң аял затына кайдыгер калып, алар менен мамиле түзбөй койбойт экенсиң.
Ушул жылдын ичинде мен деле 2 аял заты менен ысык мамиледе болуп, экөөнө тең чын жүрөгүмдөн берилсем да баш кошуп, турмуш куруп кетүүгө алардын дагы, менин дагы мүмкүнчүлүгүм менен шартым чынында болбоду. Мен эркек катары чыгынып, чечкиндүүлүк кылганымда балким жолдорубуз болуп, бир үй бүлөдө болот белек, бирок анте албадым. Буга бирден бир себепкер Аким болду да. Барган сайын сагына тартып, кексесине кетип бара жаткан ал бизди жөн жашата коймок эмес. Сагызган сактыгынан эмес, суктугунан өлөт деген макалды сүйүп, көп айтып, ортодогу сырларыбыз ачылат деп үйлөнмөк тургай бир аял затына көбүрөөк байланганыбызга катуу тыюу салып койгон. Ошон үчүн Акимдин балесине өзүм кабылганым аз келгенсип, бейкүнөө аял затында аралаштыргым келбей карманып калган болчумун. Азыр ойлосом туура эле кылыптырмын. Болбосо Аскердин тагдыры мени дагы күтмөк окшойт. Аскер Гулина аттуу шаардык кыз менен кийинчерээк жакын болуп жүргөнүн байкагам. Муну ар бир баскан турганыбыз менен өткөргөн күнүбүздү көз жазымынан кетирбеген Аким байкабай коймок беле. Бир күнү ал баарыбыздын көзүбүзчө Аскерге катуу эскертти. Эй, болбоду эми, жанагыңды таштабайсыңбы? Таштайм, эмне болду? Эч нерсе болгон жок. Бирок ушинтип жүрө берсең болуп кетиши мүмкүн. Коркпо, эч нерсе болбойт. Биздин иш тууралуу эч шек алдырбайм. Мен аныңды билбейм, ташта дегенден кийин ташта. Дос эй, койчу эми ушуну. Эч кандай шек алдырбайм деп жатам го. Жинге тийбей айтканды аткар, болбосо эмне? Деп баятадан тайсалдай сүйлөп жаткан Аскер чыйрала түштү. Болбосо өз жолуң менен кетесиң. Кетсе кетем, бизге кандай кошулсаң ошондой кетесиң. Бул эмне дегениң? Бул селсаяк болуп көчөдө каласың дегеним. Өзүңчө кетем дечи болсоң, бизден бир тыйын ала албайсың. Азыр кандай турсаң ошол бойдон көчөгө чыгып кетесиң. Бүттү, ошол бойдон сен бизди, биз сени тааныбайбыз. Ошондой де, мен силерди чыныгы досторум, бир туугандарым экен деп жүрсөм, ушундай экенсиңер да, мейли анда, деп баарыбызды кыдырата карап алып, сурданган жүзүбүздөн ырайым күтпөй, ордунан туруп сыртты карай жөнөгөнүндө мен чыдабай кетип кармап калдым. Кой, достор, мунубуз болбойт. Бир кыз үчүн арыздашпайлы. Аскер таштайт анысын. Кичине убакыт берели. Убакыт берилбейт. Бүгүнтөн баштап кол үзсүн, деди Бектур так кесе. Ооба, азыр сөз берсин, таштайм деп. Болбосо жолуна түшсүн, деп кабыл нары карай жиреди. Таштайт. Мына өзүм жардам берем, дедим мен ортого. Бул күч менен гана маселе чечкенге ылайыкталгандай немелер түшкөндө арты жаман болорун жакшы билген жаным чыйпылыктай. Анда Аскерди өзүң алаксытып, өзүң көзөмөлдө. Бүгүнтөн баштап анысына жакындабасын. Болбосо жанагы айтканымдай болот, деп Аким бүтүм чыгара айтты. Макул, ага жеткирбейм, деп мен тигилердин жибигендерине сүйүнүп кеттим. Дос, дедим мен качан Аскер экөөбүз жалгыз калганыбызда колумду анын ийнине коюп. Айла жок, Гулинаны ташташың керек. Болбосо тигилердин түрүн көрдүң го. Чын эле алар ошого барышабы? Деп дагы эле ишенкиребей жалооруй карады. Барышат, деп мен анын бул үмүтүн өчүрүш үчүн так кесе айтып, колтугунан сүйөй, жүрсөң дегендей ишарат кылып эшикке жетеледим. Анткени керегиде кулак бар да, кеңешчи болсоң ыраак бар, дегендей үйдө туруп Акимге каршы сүйлөш ал дубалга тыңшачу аппарат орнотуп койгонсуп кооптуу сезилди. Жүрү ичеличи, деди Аскер сыртка чыкканыбызда. Бир аздан кийин жакынкы кафелердин бирине кирип 100 граммдан алып жибергенибизден кийин мен ага ыктай отуруп: Аскер, Акимдерден жакшылык күтпөй эле кой. Алар коркунучтуу кылмышкерлерге айланып бара жатышат, дедим. Ал ушул сөздү мага айткысы келип тургандан бетер жүзүнөн эч кандай сезимдин изи байкалбай дароо эле башын ийкегилеп жиберди да, кандайдыр айтсамбы, айтпасамбы дегендей тунжурап ойго чөмүлө түшүп: Ооба, бая күнү Бейшендин машинасынан дүрбүсү бар мылтык көрдүм. Я, кадимки снайперлер колдончу мылтыктыбы? Деп мен бул күтүүсүздүктөн чочуп кеттим. Ооба, Бейшен мергенчиликке эч качан кызыккан эмес. Демек булардын башка максаттары бар. Булардын бирөөлөрдүн канын төккөндөрү эле жетишпей жатыптыр да, Аскер.
Деги биз кимдер менен дос болуп, кимдер менен жашап жүрөбүз? Мылтык деген акыры атылбай койбойт да. Атылат, атылганда дагы кандай? Ошол үчүн аскер экөөбүз булардан бөлүнүп өзүбүзчө кетишибиз керек. Кантип селсаяк болуппу? Жок, кандайдыр жолун таап көчөдө калбагыдай болушубуз керек. Экөөбүз акимди эч качан жазгыра албайбыз. Ал чычканга кебек алдырбайт, билесиң да. Билем, бирок минтип жүрө бергенибиз да болбойт. Уурдаганда ууру, шорпосун ичкен дагы ууру дейт. Азыр минтип булгандык. Булар бирөөлөрдүн канын төгүшсө, экөөбүз дагы киши өлтүргүч болуп чыга келебиз. Ошол үчүн эртерээк булардан бөлүнүшүбүз керек. Кантип? Билбейм, бирок сен азырынча булардын айткандары менен болуп, Гулинадан кол үзө тур. Колдон келсе аны унут. Буюрса экөөбүз бул туюктан чыгып алсак, анан далай сүйүүлөргө жолугабыз. Кантип унутам, кантип? Аны көңүлүмдөн алып салсам, жүрөгүм кошо suurулат. Мейли, унутпасаң деле, бирок убактылуу андан кол үзө турушуң керек. Антпесең селсаяк болуп көчөдө каласың. Андай ач жылаңач неменин Гулинага деле кереги жок болушу керек. Же акимдердин арам акчасына жашап жүргөнүбүз билинсе эмне болот? Ачуу чындыкты ачык эле бетине чаба айтканым катуу тийди белем. Башы шылктай түшүп, чекеси менен колун сүзө, тунжурап саамга отурду да жан жагындагы стакан толуу аракты суу ичкендей тартып жиберип, ачуурканганы билинбей кайрадан бөтөлкөдөгүнү шарактата куйду. Ушинтип дагы бир-эки жолу алып ийгенинен кийин жүзү тамылжый түшүп, чалкалай берип, чоң дем алып, оор күрсүнүп алганында анын кызыганда ак көңүлү кармаарын билген мен. Ошол үчүн Гулинага азыр эле чалып, же билдирүү жиберип кечирим сурап, экинчи аны менен болбой турганыңды айтып, андан башка бирөөң бар экенин билдирип, көңүлүң калтырып кол үз, дедим. Башын катуу чулгуп алган ал мени жек көргөн көздөрү менен тешеттиктеди да жан жагынан телефонун ала калып алдыма таштап жиберип, эмне кылсаң ошо кылчы, деди бурк этип, үстөлдү сүзгөн бойдон бүткүл денеси менен бүлкүлдөп ыйлап кирди. Мен аскердин телефонуна: Гулина, кечир мени. Мындан ары сени алдап жүрө бергим келген жок. Менин башка бирөөм бар. Ага жакында үйлөнөм. Мага чалба, издеп келбе, унут. Сенин бактың башка бирөөлөрдө, деп жазып, аны кнопканы бир басуу менен Гулинага жиберип, экөөнүн сүйүүлөрүнө чекит койдум. Аскердин мынчалык көп ичкенин өмүрү көргөн эмесмин. Үйгө араң сүйрөп жеткиргеним эч нерсе эмес экен. Ушинтип бир жума бою баш көтөрбөй ичкенинен кийин шайы ооп жыгылып, аракты көргөндө окшуп, кер сары тарта жалдырап эле шыпты тиктеп жатып калды. Мен ага врач чакырып, ийне сайдырып, ысык шорпо берип, эмнеден ооруса ошондон айыгат дегендей арактан кичинеден ичирип жатып, эптеп калыбына келтирдим. Байкуш досум Гулинасын катуу сүйөт окшойт. Арактан антип баш көтөргөнү менен кайгыдан айыга албай мүңкүрөгөн абалда жүрдү. Ошентип аскер ичим тап, эч ким менен ачык сүйлөшпөгөн, сырдашпаган, жада калса бул дүйнөдөгү бирден бир жакын адамы мени менен оюн бөлүшүп койбогон, кечки диванда жатып сыналгы тиктеген бирөөгө айланып тынды. Ал арада мен акимдерден кантип бөлүнүп кетиштин жолун издеп, баш катыра ойлонуп, анда-санда аскер менен да кеңеше калып жүрдүм. Мен кандай гана көпкө ичиме бышырган планымды айтпайын ал баш чайкап, акимди минтип алдай албайбыз, деп үмүтүмө суу сээп жүрдү. Чынында кекси акимди жазгырыш үчүн кылчалык жылчык жок болгондуктан мен жөн эле абалды ачык айтып, досторчо коштошуп, алардын эмне менен шугулданып жүргөндөрүн эч кимге айтпаска касам ичип, ант берип, жок эле дегенде бир бөлмөлүү батир, бир машина энчибизди бөлүп берүүсүн суранып, баардык эле акыл эстүү адамдарча бөлүнүп кетүү чечимине келип калганымда биз күтпөгөн кокустук болуп кетти.
Баягы инкассаторларды өчүрө чаап, алардын оңбогондой акчасын олжолоп, оокат жайга ээ болуп, оңой иштин кыныгын алгач алганыбыздан кийинки 7-8 жылдын ичинде ошондой эле тоноолорду акимдин кылдат, аяр жетекчилиги менен 4 жолу ишке ашырып, кумга сиңген суудай иссиз болуп кеткенибизден кийин шаар бир топко дүңгүрөп, ар кандай божомолдор айтылып, уламыштар ойлоп табылып, эч ким колго түшүп, бети ачылбагандан кийин ал иш акырындан көңүл чордонунан чыгып, унутула түшкөндө кайрадан кайталанчу. Бул жолу дагы кезектеги банк тоноодон бүт өлкө дүңгүрөдү. Дүңгүрөгөндө да 2 адамдын өлүмү менен $1 миллион ашык банк чыгымы менен коштолгон кылмыш уккандын үрөйүн учурду. Бул тууралуу өлкөнүн бардык телеканалдары 2-3 маал какшап, чет өлкөнүкүнө чейин чыкты. Өлкөдөгү айтылуу банктын бир чоң филиалын анын ичине түнөгүчө милиция кызматкери кайтарчу экен. Ал түнү деле сагызгандын сак кайтарып чыккан мыйзам сакчысы эртең мененки саат 7-де күнүгө келип, иш башталгыча банкты жууп кетчү пол жуугуч аялга эшик ачканда, бет маңдайындагы бактын арасында жашынып жаткан көзгө атардын таамай аткан огу чекесине тийип, эч нерсеге үлгүрбөй, ошол эле жерге сулк жыгылат. Пол жуугуч аял эмне болуп кеткенин түшүнгүчө болбой, экинчи ок анын кара кушуна кадалат. Ачык калган банктын бир дагы сигнализациясы иштебей, акча толоо сейфти кандай кулпу болбосун ачканга маш адамдын аракети менен тазаланганы айдан ачык көрүнүп турат. Бул тоноо досторумдун банк тоноо ыкмаларына окшошпосо да, мен дароо эле алар колдуу болгонун аңдай алдым. Анткени баарыбыздын ичибизден акимдин колу эптүү болчу. Бала кезинен эле анча-мынча ачылбаган эшиктерди оңой эле ачып берип койчу. Бир жолу анын ар кандай кулпулар тууралуу китепти окуп отурганын көрүп калгам. Компьютерден да сейфтер жөнүндөгү маалыматтарды казып отурганын байкаганым бар эле. Көзгө атарлык бейшемдин колунан келип, банк сигнализациясын иштетпей өчүрүүнү да аким өзүнө алса керек. Жанымда эле бирге чоңойгон балдар заматта киши өлтүргүчкө айланганына ишенип ишенбей, булар муну менен чектелбейт, акыры кишинин убалына калышат деген күл чоронун айтканы туура чыкканына көзүм жетип, эмне кыларымды билбей ары толгонуп, бери толгонуп жатып, бул тууралуу билмексем болуп коюуну туура көрүп, ал тургай аскер менен да ой бөлүшпөйүн, ансыз да жаман абалда жүргөн немени ого бетер кыжаалат кылбайын деп чечкен элем. Бирок бекер кылыпмын. Мен болжогонду шекшигенди аскер да ойлоп, менчилеп эле тилин тишине басып жүргөн белем, бир күнү анысы билинип калганда баары кеч болуп, аны менен бул тууралуу ой бөлүшүп билмексем болуп коелу деген сунушума көндүрбөгөнүмө өкүнүп калдым. Ошол банк тонолгондон бир жума өтпөй аскер кайра ичип алды. Мурунку күнү сыртка чыгып кетип, заматта ылжыган маска айланып келген анын башын жазып коеюн деп алдына арак койдум эле, жалгыз ичип көнбөгөн неме мага кошо куюп чогуу ичишүүгө туура келди. Экөөбүз бир бөтөлкөнү бөлө тарткыча тамекини дембе-дем соруп, бөлмөнү коңурсутуп жиберсек керек. Сырттан кирген тамеки чекпеген акимге укмуш эле жыттанды белем. Өфий, тим эле суур ыштагандай кылыпсыңар го. Кичине адамдай болуп терезени ачып чексеңер боло, деди. Көзүңө эмне айван көрүнүп жатабызбы? Деди аскер үнүнөн ички кыжыры билине. Көрүнгөн жоксуң, адамдай болуп терезени ачкыла деп эле жатам. Өзүң эле адам боло бер, бирок боло албай калдыңар го. Муну менен эмне демекчисиң? Деп аким токтой калып аскерге кадала карады. Муну менен адамча эмес, ал эмес айванча да эмес, көрү коочо иш кылып жатасыңар демекчимин. Оозуңа карап сүйлөсөңчү, эй, ким көрү коочо иш кылып жатыптыр? Силер, мен эмне, эч нерсе билбеген келесоо деп жатасыңарбы? Колуңар мына буга чейин канга малынганын башкалар билбесе да мен билем. Эй, сен байкап сүйлөчү, болбосо эмне, көчөгө кууп чыгасыңбы? Чыкса чыгам, эмне экен? Сен биздин эсебибизден жашап жүргөнүңдү билбейсиңби? Кубалатпай эле өзүм чыгып кетем.
тойдум ушу силердин арам оокатыңарга, деп аскер ордунан тура калып сыртты карай жөнөгөндө мен кармаганга аракет кылдым эле ал колумдан силкип жиберип каалганы катуу түртүп босогону аттап кетти. Мен буйдала түшүп артынан чыксам, аскер бутуна эч нерсе кийбей байпакчан бойдон тепкич менен ылдый чуркап түшүп кетти. Аскер, токто деп кыйкырган бойдон артынан барсам, ал кара жолго түшкөн бойдон алыстады. Жок дегенде майкачан, байпакчан койбоюн деп кайра үйгө көтөрүлүп эшикти ача бергенимде ары жактан телефон менен сүйлөшүп жаткан акимдин «Көчөгө таштай албайбыз, анткени ал көптү билет» дегени кулагыма шактый түштү. Менин шарпамдан улам бурула калган ал «Мейли, ооба, ошенткиле» деп телефонун өчүрдү. Кана ал? Кетип калды. Көйнөгү менен бут кийимге келдим. Акбар, аны эптеп алдап ээрчитип кел, сен угат. Кантсе да ал биздин досубуз да. Ооба деп алчумду алып чыга жөнөгөнүмчө болбой, ал мени каруумдан ала «Акбар, сен жанагы аскердин айтканына ишендиңби?» «Кайсы айтканына?» «Көркөө депчи». Мен шар жооп бере албай ойлоно түштүм. Анткени ушул саамда жанымда бала кезде бирге өскөн курбумдун кебетесин кийген киши өлтүргүч турганы көңүлүмө кылттей түшүп, денем дүр этип үрктү да, мындан ары сак болбосом, куурак болбосом, менин өмүрүмө дагы коркунуч тууларын сезип, эркимден тыш жооп узаттым. «Жок эй, мастыгы менен эле сүйлөп койду окшойт. Кантип эле силер ошондойго бармак элеңер?» «Ооба, ошентти окшойт. Мен да катуу кетип калдым. Барып менин атымдан кечирим сурап ээрчитип кел. Экөөңөр бул үйдө чогуу тура бергиле. Биз чыгыш 5те болобуз. Акчаны каалашыңарча ала бергиле. Ойноп күлүп жыргагыла, дос. Негизгиси аскер мага таарынбаса болду». «Макул» деп мен чыга жөнөдүм. Акимдин азыркы айткандары менен бул түрүн көрүп туруп, ушул саамда анын киши өлтүргөнүнө күмөнүм туулуп ыргылжың боло түштүм. Балким жөндөн жөн шекшип, курулай эле күнөөлөп жатабыз го деген ой кетти. Булардан улам өзүм да жеңилдей түшүп, жаман ойлорумду алыс кубалап, аскерди издеп жөнөдүм. Ал алыс деле кетпей, жол боюндагы бактын дүмүрүндө үңкүйө жертиктеп отуруптур. Мен анын ары жак бер жагына чыгып, акимдин кечирим сураганын айтып, чын эле алар бул ишке барган эместир деген күмөнүмдү билдирип, акырында бир жолун таап, булардан бөлүнүп кетели деп сүйлөшкөнүбүздү эстетип, ал учур менен оңтой келе элек экенин саймедирелеп жатып, эптеп ийитип үйгө ээрчитип келдим. Дагы 2-3 күн катары менен ичип үйдөн чыккан жокпуз. 4-күн дегенде аракка көңүлүбүз чаппай, же тамакка табитибиз тартпай шалдырап жаттык. «Эй, дос, сага аскерге Бектур менен Кабылга 4 өңүргө ысык көлгө путевка алып койдум эле. Барып эс алып келбейсиңерби?» деп аңгыча аким телефон чалып, мен сүйүнүп кеттим. «Жок, булар менен баргым келбейт. Барсак экөөбүз эле баралы», деп аскер тартынчыктады. Бирок мен минте берсек ого бетерден шекшип бизге ишенбей калышат. Андан көрө эч нерсе болбогондой болуп, жылдагыдай эле эс алып келели деп болбодум. Ошентип көлгө жөнөп кеттик. 4 дос чынында бир жумадай жакшы эс алдык. Айрыкча мен бир ойноок аял затына капыс жолугуп калып, убактылуу жүрө баштадым. Бир жолу элдин баары көлдөн жай-жайына кайта баштаганда төртөөбүз тетрисинче түшкөнү жөнөдүк. Көл жактан кечки шапаат жүрүп, кара көк толкундар көтөрүлө түшүп, шарп этип жээкке урунуп, сүрдүү көрүнгөнү менен ага бой таштаганыбызда суудан жагымдуу жылуулук сезилип, жээкке чыккыбыз келбей, бир далайга чаба курдук. Үшүп бара жатсак ичели деп төртөөбүз 2 шише арак алып алган элек. Бирөөсүн көлгө түшөөрдө бөлө тартканбыз. Суу ичинде арак бат тарайт эмеспи? Градусубузду кайра көтөрүп алалы деп жээкке чыкканыбызда менин телефонум чырылдап, карасам алиги бул жака келип тапкан убактылуу сүйүүм чалып жаткан экен. Алсам: «Акбар, мен кеткени жатам, узатып койбойсуңбу?» деп калбаспы? Бул бир карасаң жеңил ойлуудай көрүнгөн сулуудан тажай баштаган элем. Мен кыйыла түшүп, адамгерчилик үчүн эле макул болуп кийинип алып жөнөдүм. Тигилер болсо арак ичип жээкте калышкан эле. Мен тигини узаткыча жарым сааттай өтүп, кайра артка кайтканымча болбой кабыл чалып калды. «Акбар, аскер нарылап сүзүп кетти эле, таппай калдык.
куткаруучуларга айтып тез жардамга чалчы деп. Бул суук кабардан чочуганымдан колумдагы телефон ыргып кете жаздап, нары жактагы куткаруучулардын жайын карай учуп күйүп жөнөдүм. Эки куткаруучуну жандай чуркап бара жатып, мен бая күнкү аскер көчөгө байпакчан чыга качканындагы акимдин кимдир бирөө менен аны көчөгө таштай албайбыз, анткени ал көптү билет деген сөзүн эстедим да кайран досумдан айрылып калганымды дароо түшүндүм. Анткени аскер көлгө чөкчүлөрдөн эмес болчу. Сууда эркин чабак уруп, өзүн балыктай эле сезчү. Ошентсе да эки куткаруучу менен тең жарыша көлгө бой уруп, Кабыл менен Бектурдун көрсөткөнү боюнча чуңкуп издей баштадык. Ошентип жарым сааттай издөө салганыбыздан кийин бир куткаруучу аскердин жансыз денесин Кабылдар көрсөткөн нары жактан эмес, бери тайыз эле жерден жээкке алып чыкты. Бектур менен Кабыл досум, аскер дешип, ал азыр жанданып кетчүдөй болушуп, жансыз денесин жулкулдатып, дээрлик өңгүрөп турушкандарында менин көзүмдөн ысык жаш куюлуп үнсүз ыйладым. Тигил экөөнүн кылгылыкты кылып коюп, калп кайгыргандарына жиним аябай келди. Бирок аларга сыр алдырбадым. Анпеске аргам да жок болчу. Эгер аскер өзүлөрү колдуу болгонун билип калганымды аңдашчу болсо, мени да соо коюшмак эмес. Ошентип өзүмө эң бир жакын, ишенген адамымдан айрылып, топ каршкырдын ичиндеги жалгыз койчо коркуп күн кечире баштадым. Менин кийинки кезде чүнчүп, санаачыл болуп кеткенимди байкаган аким бир күнү: "Дос, ушинтип эле жата бересиңби? Бир иш таап алаксысаң боло, мисалы соода кылсаң кантет, акча дегенен" деп калды. Ар ойлоп, бер ойлоп отуруп, аким өздөрүнөн кол үзүшкө мүмкүнчүлүк түзүп берип жатканын түшүнүп, өмүрү алып сатып көрбөсөм да соодага аралаша баштадым. Ар кайсыны сатып, көрүнгөн товарга чапкылап банкрот болуп, кайра туруп жүрүп, бир күнү мал базарга барып калып, анын жандуу товарларына кызыгып кетип, мал алып сатуу менен чындап шугулдана баштадым. Ошентип жүрүп, бир күнү 10 жылдап тоодон түшпөгөн кишилер бар экенин угуп, ошондо менин башыма, эгер мен деле акимдерге билгизбей бир терең капчыгайга кетип калып, 10 жылдап түшпөй койсом, акимдер кармалып же кылмыш кылмайларын токтотуп, качып кеткен мени да кечиришер беле деген бир жакшы ойго келген элем. Бирок бул максатты ишке ашырыш үчүн бир жакшы, адамдыкка бекем, ишенчиликтүү көздөй киши керек болчу. Анткени жалаң эле мал менен тоодон түшпөй жашаганда деле жакага болгон муктаждыкты кандырчу бирөө болушу керек да. Ал эми мендей томолой жетимде каяктагы көздөй киши? Ошентип жүргөнүмдө сенин атаң Бакирге жолугуп, жылдызыбыз келишип, ошентсе да аны далай жолу сынап көрүп, чынчыл, ишенчиликтүү, адамкерчиликтүү экенин билип, мени сатып кетпесине көзүм жетип достошком. Болгон сырымды айтып берип, кеңеш сураганымда, жанагыл тоодо 10 жыл болсо да жашына турайын деген планымды жактырып жардам бермек болгон. Анан жанагынтип кырсыкка кабылып калбадыбы кайран киши? Болбосо. Баяз, болгон сырым ушул. Атаң мага карыз деле эмес болчу. Жанагыл кырсыктан чыгым болгон малдарды ошондо эле кечип жиберген болчумун. Карыз болчу дегеним калп эле айла кеткендеги ойлоп тапкан шылтоом. Эгер каалабасаң, азыр деле артка кете беребиз. Таарынбайм. Бирок Баяз, сенден чоң сураныч, мага жардам берип койчу. Акыңды кийин 2 эселеп төлөп берем. Сенин ордуңда атаң болгондо мага сөзсүз жардам бермек. Бул туңгуюктан алып чыгып кетмек. Чыныгы атага татыктуу уул болчу деп жалооруп жибергенде, Баятадан унчукпай руль бурап бара жаткан Баястанга бул жашы улуу кишинин айтып келе жаткан аңгемеси катуу таасир этип, атасын аралаштыра суранган өтүнүчү көңүлүн ийитти белем. Макул байке, макул, сиз айткандай болсун. Бирок менин апам менин биякта эмне кылып жүргөнүмдү билиши керек. Болбосо ал санаадан өлүп калат, же болбосо шаардын ар бир үйүнө кирип мени издейт. Рахмат Баяз, рахмат. Атаңды бир тууган агамдай көрүп калдым эле, сен эми бир боор иним бол. Мейли, апаңа өзүм барып, болгонун болгондой түшүндүрүп, колдон келсе, аны өзүм салып барып кашарымды көргөзөм. Апама мени жөн эле жардам берип жатат деп айтпаңыз.
Ага деле атамдын көп карыз болуп төлөбөй кеткенин айтсаңыз жоошуп калат. Макул, бул жактан түндөп кайтсам эртеңден эле жолго чыгам. Ошентиңизчи? Ошентем.